Өлкө башчы Садыр Жапаров Дмитрий Бивалдын беттешинен кийин төмөнкүдөй куттуктоо сөздөрүн жазды. Мекендешибиз Дмитрий Бивал учурдун эң күчтүү мушкери Сауль Альварести оор кармашта жеңип, орто оор салмакта WBA чемпиондук наамын коргоду. Биз Дмитрийдин бул жеңишине чексиз сыймыктанабыз. Анткени спорттук пайдубалы дал Кыргызстанда түптөлгөн. Жердешибизге дүйнөлүк спорттук аренада жаңы жеңиштерди каалайбыз деп Facebook баракчасына жазып калтырса, Диманын жобу да көп күттүргөн жок. Бүгүн мен кыргызстандыктарга терең урматымды көрсөтүп, бир азчылык сөзүмдү айткым келип турат. Дал ошол өлкөдө, Токмок шаарында төрөлүп, бокс боюнча машыга баштагам. Карьерамдын башталышынан бери мен Кыргызстандагы мекендештеримдин колдоосун сезип келем. Өзгөчө ыраазычылыкты мага бурган көңүлү жана куттуктоосу үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго айткым келет. Жердештериме убада берем. Биринчи мүмкүнчүлүк жаралар замат Кыргызстанга барып, менин бул дүйнөдөгү жолум башталган жерге урмат сыйымды көрсөтөм деген жакшы сөздөрүн Бивал жазды. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Бул мушкер Кыргызстандын желегин көтөрбөйт, ал бизге күйбөйт, биздин мамлекетке тиешеси жок деп айткандар үчүн чыныгы таамай жооп болду окшойт. Анын үстүнө беттешке чыгар алдында боксчунун артында Кыргызстандын желеги желбиреп турганын да белгилей кетели. Айтор кыргыз мекендештеринин колдоосун көрүп, учурда жүрөгү жылып турган маал. Эске салсак, Дмитрий Бивал 12 раундтун жыйынтыгында калыстардын 115-113 деген упайлары менен бирдей добуштан жеңүүчү деп табылган. Мындай аз айырмачылыктагы упайлардын бөлүштүрүлүшүн алгач укканда, Бивал жеңишти Канелого берип койду деп ойлоп кеткенин да жазды. Бирок натыйжада калыстар андай таза эмес кадамга барбаганын айтты. Белгилүү промоутер Эдди Хирн беттештен кийинки ою менен да бөлүштү. Сауль бир өңчө иштеп чарчаңкы көрүнүп турду. Айрым учурларда боксчуларда машыгуу лагерлери ийгиликсиз өтүп калат. Дмитрийдин мындай беттешинен кийин Саульду актаган сөздөрдү издебей эле Бивалга татыктуу бааны бериш керек. Фантастикалуу беттеш өткөрдү. Балким реваншта Бивал фаворит болор. Биз мындайды эч качан көргөн эмеспиз да. Укмуштуудай кармаш болушу керек. Сауль үчүн өтө оор тиреш болот. Ошол эле учурда эч бир мушкер эки жолу катары менен жеңилгиси келбейт. Сауль бул утулушун унутуп, кийинкиге даярданышы кажет. Кармаштан кийин мен анын чечинүүчү бөлмөсүндө болдум. Альварес чөгүп калганы байкалды. Бирок бул жакшы белги. Анткени мушкер утулгандан кийин кайгырбаса, карьеранын бүткөнү да, деди Хирн. Мына ушундай достор, Дмитрий Бивалдын ийгилиги Кыргызстандын имиджине да өз таасирин бере баштагандай. Медиада аты тез-тез жаңырып, чыныгы жылдызга айланды.